Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен ушу кичине убакыт тапсам эле ушу кичине балдар үчүн жакшы бир кеңештерди айтып турсамбы деп чечкем. Өткөндө балдарды карагыла деген тема боюнча дагы видео бергем. Азыр дагы ушу балдар боюнча бир эки суроолор болуп калган. Ошолор боюнча жооп берсемби деп атам да. Вакцинага кандай карайсыз деп атышат да. Эми чындыгында эгерде мен канды карабаганымда, мен эми дайым айтып атпаймынбы? Мен гематоскоп деген темнопольный микроскоп, ошо микроскоптон кан караган үчүн мен бир нерсени ооба силер ала койгула, ооба силер жасай койгула деп айта албайм да. Ошон үчүн дагы биз мындай болуп ооруп атабыз, эмне деп жооп бересиз дегенде эле мен жок, мен канды көрмөйүнчө эчтеке айта албайм деп дайым ушинтип айтам да. Канды мен 1 айлык баланы да көрдүм, 3 айлык баланын да канын көрдүм, 1 жашар баланын канын. Деги эле жаш балдарды дагы ушундай натуралдык ыкма менен дарыласак жакшы болобу деп кеңеш сурап келген үчүн мен ошолордун канын көрүп, мен бир эле жаш балдар эмес, деги эле подростоктор болобу, чоң адамдар болобу, канды көрмөйүнчө мен вакцина алыңыз деп айта албайт элем да. Мен бир жолу сенсация деп чыгаргам, бирөөнүн каны абдан таза болчу. Мейли, пожалуйста, ошол адам кааласа алсын. Бирок ал адам деле вакцина албай койсо, организм өзү күрөшөт да. Ошон үчүн мен чындыгында вакцина алгыла деп абдан көп мындай үгүттөп кете албайт элем да. Эми официальный медицина албетте алар абдан катуу турат. Кокуй вакцина албасак организм слабый болуп турган болсо, жаңы келген вирус болобу, жаңы келген микроб болобу, аны организм күрөшө албайт. Ошон үчүн биз заранее вакцинаны киргизип койсок, ошол организм ошо вакцина менен күчтүү болуп турат деп. Эми ушундагы окуткан биздичи, чындыгында ушундагы окуткан, ошого жараша врачтар ошо протокол боюнча ошентип айтып жүрөбүз да. Эми мен натуралдык ыкмага өтүп кеткенден бери көп деле вакцинаны көп колдой бербейм да. Эми вакцинаны көп колдобойм десем, биздин врачтар төбө чачы тик туруп 100% мага каршы чыгышат. Жаш балдарга алайлыбы, албайлыбы деп сураганда, мен дагы эле болсо канды көрүп, анан айтам деп жооп берет элем да. Бирок канды көрбөй туруп деле мен чынын айтсам, мен буга вакцинага каршымын чындыгындачы. Эми дагы бир кошумча нерсе, урматтуу мекендештер, дагы бир кошумча нерсе, мен баягында айтпадымбы, баланы жашынан дейт. Эми кыргызда абдан жакшы макалдар бар, баланы жашынан келинди башынан депчи. Демек, баланы жашынан бардык нерсеге туура тарбияласак, анын өсүүсүнө, аны менен сүйлөөдөгү, сүйлөп жаткандагы менен мамиле, ага берген суубуз, ага берген тамагыбыз, аны кыймылдаткан движенияларыбыз, кыймылдарыбыз, ал баланы жумшаганыбыз, ал баланын бир жумушту кылганы кичинекейинен баштап биз туура багыт берсек, чындыгында биз дени сак балдар чоңойтобуз да. Мен эми энелерди айтпадым баягында, ошо эмизгенде жакшылап көңүл бургула деп. Эми бала мисалы 2 жашка толду, 2,5 жашка толду, биз аны бала бакчага беребиз. Бала бакчадагы тарбиячыларга, бала бакчадагы эжекелерге айтарым, эрте менен тамак берердин астында, түштө тамак берердин астында, жана кечинде тамак берердин астында сөзсүз түрдө балдарды силер эңкейтип, тизени бүкпөстөн колдун учун бутуна жеткиргенге ошондой кыймылды үйрөткүлө. Эми чоң адамдар 70-80 жолу эңкейсе, мына ошондой өтө жакшы чыгат да. Жаш балдарды эми бир 20-30 жолу, эми баш айланганга чейин. Мүмкүн бир бала 5 жолу эңкейгенден баш айланып кетип отура калар. Мүмкүн бир бала 30га чейин эсептер. Эми менин берер айтар кеңешим, урматтуу тарбиячылар, урматтуу бала бакча эжекелери, тамактын алдында дагы бир ирет айтамын, баланы тизени бүкпөй туруп, колдун учун буттун бармактарына чейин жеткиргенге ылдый ушундай кыймылды жасаткыла. 20 жолубу, 30 жолубу, 40 жолубу, бул эми баланын жашына жараша, жана баланын башы тегеренип кетти, башы тегеренбеди, жакшы отурабы, кандай отурат, ошонусуна жараша болот.
Андан кийин силер ушу завтракты бергиле. Дагы балдарды тизип тамакка келерде силер балдарды албетте тизип алып келесиңер. Мына ошо тизип алып келип столго жана стулга отурганга чейин сөзсүз түрдө аны эңкейтип өтүн чыгартып туруп анан тамак бергиле. Бирок ошондо дагы отургузгандан кийин биринчи суусун ичириңиздер. 50 грамм суу ичеби, 100 грамм суу ичеби, чай бергенден көрө, компот бергенден көрө сөзсүз түрдө суу бериңиздер. Суу ичсин, суу ичкенден кийин анан кийин тамак ичсин. Мына ушундай кылып биз балага тамак бере турган болсок, ошондо анын жеген тамагы жакшы сиңет, өтү жакшы чыгат, тамактар белок, углевод, жир деп коет, ошого жакшы эрийт дагы, анан баланын ичи катпайт. Сөзсүз түрдө бала бакчада бала кечке күндүз ошол жакта жүргөн болсо, баланын бир күндө сөзсүз түрдө заңга барып атабы, мына ошого көңүл буруңуздар. Эгерде заңга барбаган болсо, апасы менен атасына бергиле, информацияны бергиле, балаңыз бүгүн заңдабады деп. Мүмкүн үйгө барып заңдаган болсо, анда жакшы. Бирок үйгө барып да заңдабаган болсо, эртеси дагы заңдабаган болсо, ал баланын өтү жакшы иштебей атат, заң чыкпай атат. Заң чыкпоо бул эми кийинки кандайдыр бир оорулардын пайда болушуна алып келет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бала бакчадагы балдардын суу ичүүсүнө, өтүнүн чыгуусуна, заң чыгуусуна көңүл буруңуздар деп айтар элем. Бардык балдарыбызга ден соолук каалаймын. Саламатта болуңуздар.